Жолдошум окуганды билбейт намазды. Окуйт Фатиха сүрөсү менен эле окуйт 5 маал. Кабыл болобу? Иншалла. Фатиханы билет экен, эми 1-2 сүрө кошуп алсын, кыска. Каусар сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн. Менин суроом, намаз улукпу, даават улукпу? Билбейм, каяктан суроо таап алдыңыз эми. Мурун, капа болбосоңуз айтайынбы? Атеисттердин суроосундай да. Андай болду. Эки тең эле улук. Даават өзүн хам караңыз. Алла Таала даават берет, бирок намаз окубайт. Окулу? А так иншалла мындай салыштырмалуу эмес эми. Даават, машалла, даават эмне үчүн? Даават түздөн түз эмес да, намазга да. Мына азан даават бул. Окулу? Негизги бул жердеги максат эмес, негизги максат намазга келип тургун. Ошого чакырык да. Даават негизгиси максат эмес, кандай? Аллага баш ийүү максат. Алланы таанытуу максат. Ахиретке даярдануу максат. Өкүмдөрдү аткаруу максат. Ушунун бардыгына чакырык. Даават умул хасанат, бардык жакшылыктардын энеси. Дин бизде калат, даават менен калат. Кийинки муунга даават менен өтөт. Дааватты токтотуп койсок, барып жок боло беребиз. Бирибизди жакшылыкка чакырбасак, бирибизди жамандыктан кайтарбасак, оңой сөз менен айтайын. Бузулуп кете беребиз. Бирибизди жакшылыкка эстетип турсак жакшы да. Акчаңызды унутуп калды, кетип атасыз. Алып алыңыз акчаңызды. Сизге пайда кылын, жакшы. Паспортун таштап коюлу кетип. Паспорт алып алыңыз деп, умра ажыга кетип атат, паспорт алып алың. Эстетип койгон жакшы эмеспи? Ахиретке кетип атканыбызды бирибизге эстетип турсак жаманбы? Эл бөлүнбөсүн, улутка, урууга, регионго бир адамбыз, бир калкпыз, бир журтпуз. Алланын алдында баарыбыз теңбиз, тегизбиз. Баарыбыз бирибиздин эч кандай артыкчылыгыбыз жок. Чогуу бейишке кирели деп чакырып атса жаманбы? Чогуу шайтан менен каршы күрөшөлү деп атсак жаманбы? Сөзүбүздү оңдойлу, амалыбызды оңдойлу, ниетибизди оңдойлу деп жакшылыкка чакырып атса жаманбы? Бөлүнгөн жарылганда уурулукту таштайлы деп. Эми сөз көп го.